Польша ишкерлери Казакстандын айыл чарба тармагына болжол менен 15 миллион евро салууга кызыктар. Поляк инвесторлору Түркестан облусунда помидор өстүрүлө турган көлөмү 11 гектарлык күнөскана комплексин ачууну көздөшүүдө. Ушул багытта поляктар биргеликте кызмат кылууга жана агро өнөр жай тармагында тажрыйба алмашууга даяр экенин билдиришүүдө. Много помидоров продается производство из Голландии, а теперь будет продаваться Азыр негизинен Голландияда өстүрүлгөн помидорлор көп сатылат. Эми рынокко казакстандык өндүрүш чыгарылат. Өлкө өкмөтү сунуштаган салык тармагындагы жеңилдиктер бизге пайдалуу. Көптөгөн чет өлкөлүк инвесторлор кызыгуу артып жатышат. Казакстандын айланасында болжол менен 1,5 миллиард адам жашайт. Алар да биздин өндүрүшкө өз кызыгууларын билдирип жатышат. Орусияга жибере алабыз. Ири рынок мол мүмкүнчүлүктөрдү берет. продуктов в Казахстане из экспортом в Россию, в Западный Казахстан, в другие страны. Это огромный рынок. Польша туризм тармагындагы тажрыйбасы менен бөлүшүүгө да даяр. Дал ушул тармак азыр европалык мамлекетке миллиондогон евро пайда алып келет. Маалыматтар боюнча туризмдин үлүшү Польшанын ичкидүн өнүмүнүн 6%-ын түзөт. Казакстан үчүн азыр туризмди өнүктүрүү башкы багыттардын бири. Бул тууралуу өлкөнүн президенти өзүнүн кайрылуусунда да белгилеп өткөн. Поляк туроператорлору Казакстандын санаторийлеринин мүмкүнчүлүктөрү жогору экенин белгилеп, кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар. Алардын маалыматына таянсак, казак жеринде саякаттай турган европалыктардын 3/1 бөлүгү поляктар. What we are doing, we have a lot of promotional campaigns abroad. Туризмди өнүктүрүү үчүн бизде атайын программалар даярдалып ишке ашырылат. Азыр дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө Польшанын көптөгөн туристтик өндүрүштөрүн сунуштап келебиз. Ал эми Казакстанга келе турган болсок, Варшава, Астана түз аба каттама ачылгандан бери силердин өлкөгө бара турган поляк саякатчылары 30%га өстү. Ошондой эле жакында биз сиздердин улуттук туристтик компаниялар менен эки жактуу кызматташтык меморандумуна кол койдук. Ушуга жараша биз биргеликте Казакстанга туристтерди тартуу багытында аракет кылабыз.